БК плюс болса, жугуштуу формасы болса, сразу первый кабинет БК плюс. Жакшы дары ичип аткан болсо, 5 айда контроль неме алабыз, анализ алабыз, 6 айда. 6 айдын ичинде мен толук бул илдеттен айыктым. Жыл башынан берки 2 ай аралыгында Ош облусу боюнча 128 адамдан кургак-учук оорусу жаңы табылган. Ал эми өткөн 1 жыл ичинде 781 адам аталган илдетке жаңы кабылган. Учурда программасынын бүгүнкү чыгарылышында кургак-учукту дарылоодогу Ош облусундагы аракеттер тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анализдеріңізді қоя бересіз бұл жерге. Гүлпери Туктарова Ош облустук кургак-учукка каршы күрөшүү борборунда жайгашкан референс лабораториясында иштейт. Ал күн сайын келген какырык анализдерди кабыл алат. Алардын ичинен татаал лабораториялык изилдөөлөрдү талап кылган анализдер Бишкекке жиберилсе, калгандары ушул жерде изилденет. Gen эксперт аппараты Ош облустук кургак-учукка каршы күрөшүү борборунда алгачкылардан болуп ишке кирген. Ал 2 саат аралыгында анализди изилдеп, организмде кургак-учук таякчасы бар же жок деген жыйынтык чыгарып берет. Өзүбүздүн отделениядан жөнөтүптүр, амбулаторный приемныйдан. Муну биз кабыл алабыз. Колдун сүрөтү менен сопроводительный листке карап кабыл алабыз. Кабыл алгандан кийин сразу биз штрих-кодун чыгарып, Gen эксперт формулярына чаптап коебуз. Ар бир анализге өзүнүн штрих-код чыгарылып, чапталганы менен анализге байланыштуу маалыматтын баары атайын ISULT деп аталган санарип системага катталган. Бул система Бишкекте, Ошто же өлкөнүн башка аймактарында алынган кургак-учук боюнча бардык лабораториялык маалыматтарды чогултууда. Мурун кагаз менен иштөөгө байланыштуу ишинин убакыты созулган болсо, азыркы учурда дарыгер ISULTдун жардамы менен дартты тез так аныктоого жана дарылоону убагында баштоого мүмкүнчүлүк алган. Ошондой эле жашаган жерин алмаштырган бейтаптын дарылоосу дагы үзгүлтүккө учурабайт. Бизден анализдерди тапшырып, бизден дарыланып аткан бейтап башка аймакка которулуп кетсе дагы, ал врачтарга дагы бүт бизде жүрүп тапшырылган анализдердин баары көрүнөт. Бул бизге аябай жеңилдик жаратты. Кыргызстанда ISULT лабораториялык маалыматтардын санарип системасы 2018-жылы USAID-тин кургак-учукту айыктыруу долбоорунун жардамы менен өлкөнүн кургак-учукка каршы күрөшүү кызматында ишке кирген. Сразу вот форточканы откроем. И немелерини көрөбүз, документтерини. БК плюс болса, жугуштуу формасы болса, сразу первый кабинет БК плюс. Туда без очередь, без ничего, сразу алып киремиз. Регистрация кылабыз. 2020-жылдан бери ал борбордун ооруканасына жаткан бейтаптардын оору таржымалын электрондук түрдө толтурулат. Электрондук медицина картасы киргизилгенден бери бейтапка дагы, адистерге дагы жеңилдиктер түзүлгөн. Кагаз менен иштегенибизде вактыбыз көп болунарды да кетарыды. Азыр компьютер менен 3 минута уже история ачып атабыз да. Сразу больнойларга легче, нам тоже легче. Хорошо, да кагаздар кетпейт. Баарысы компьютерде катталып калат. Ошолор жакшы болду бизге. Электрондук медицина картанын санарип форматы оорукананын ичинде дарыгерлерди, медайымдарды, лабораторияларды, жетекчилерди бири-бири менен онлайн режимде байланыштырып ишти жеңилдетти. Наркы кошкан нарагын жабып, биз экинчи болуп бул айнекти ачып, сбор анализди алабыз. Ушунун баары бума кагаз жүзүндө ишке ашчу. Кагаз менен болгондо бир жазылган жериңе 2 жолу жазып, ора болот элек. Азыр бир эле результатты бир электронный түшүрүп коебуз. И ал бизге дагы көрүнөт, врачка дагы көрүнөт. Оңой болду. Бардыгы автоматтык түрдө кайсыл жакка назначение алган болсом бардыгы түшөт. Лабораториянын участкага барып түшөт. Андан кийин назначением кетет. Назначение болгондон кийин бул уже кыздар кабыл алат. Өтө жеңил, аябай иштөөгө өтө жакшы. Биз колубуз менен жазып кыйналчубуз. Азыр бардыгын электрондук динамиктер жазганыбыздан жакшы, башкасы дагы жакшы. Айтыр өтө жакшы. Кандайсың, жакшысыңбы? Дарыңды иштиңби? Кыйналбадыңбы? Электрондук медициналык картанын эң негизги артыкчылыгы кургак-учук эрте аныктоо, дарылоо жана дарылоонун тынымсыз көзөмөлүн талап кылган дарт болгондуктан эми медицина кызматкерлеринин үнөмдөлгөн иш убактысы бейтаптарга багытталууда. Бул электрондук медицина картанын
иштегени биз үчүн, дарыгерлер үчүн өтө ыңгайлуу болуп атат. Себеби мурда буга чейин бумажный кагаз түрүндө иштеп келсек, азыр электрондук түрдө ар бир келген оорулууларга өзүнчө электрондук карта ачылып, ошол эле учурда лабораторияга кошумча изилдөөлөргө бири-бирине айкалышкан жактары биз үчүн өтө ыңгайлуу. Себеби дарыгерлердин кагазды көтөрүп лабораторияга чуркап, андан сырткары рентгенге чуркап, ушундай болсо мурда, азыр жок. Өзүнүн иш бөлмөсүндө отуруп эле тийиштүү жактарга кошумча изилдөөлөргө жөнөтүп, жыйынтыктарын кайра өзүнүн иш бөлмөсүнөн эле компьютерден алып, ооруларга өз учурунда дары-дармектерди жазганга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ош облустук кургагычка каршы күрөшүү борборунун консилиумунун ишин онлайн режимге өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми электрондук карталардын жардамы менен райондук фтизиатрлар облустук борборлорго келбестен өз ишин ордунан бейтаптардын оор таржымалын, лабораториялык анализдерин, жыйынтыктарын, рентген сүрөттөрүн көрө алышат. Кургагучу кайгат бирок аны дарылоо көп убакытты жана тынымсыз көзөмөлдү талап кылат. Илдеттүү туура жана натыйжалуу дарылоону аймактардагы кургагучка каршы күрөшүү борборлорунун консилиумдары текшерип келет. Мурун илдетке кабылган бейтаптын дарылоосун текшерген консилиумдун ишине катышуу үчүн райондордун дарыгерлери облустук кургагучка каршы күрөшүү борборлорго келип, бейтаптардын абалы, дарылоосу тууралуу маалымат беришкен. Документтерин полный көтөрүп келишчү, анан убактысы бир күн убактысы бизге кетчү да, жолдо келгени, кеткени, анан жол кирелери дегендей. Азыр эми ордунда отуруп айтышат, бардыгы жеткиликтүү да, информация жеткиликтүү. Электронный базадан биз өзүбүз да карап алабыз, алар дагы ачып демонстрация кылып беришет. Өлкөнүн кургагычка каршы күрөшүү кызматында өткөрүлүп жаткан санариптештирүү консилиумдарынын ишин онлайн режимге өткөрүү менен кургагычка каршы дарылоону дайындоо, байкоо жүргүзүү же өзгөртүү боюнча чечимдерди ыкчам кабыл алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Онлайн консилиумду өткөргөнүбүзгө жарым жылдай болуп калды. Бардык жерде электронный база болгондуктан бири-бири менен тыгыз байланышта. Ошон үчүн анализ бүгүн тапшырса, уже эртеңкиге чыгып калат. Мисалы, мурун жумасына 2 жолу болсо, ошол күндү күтүшкөн да, райондук фтизиатрлар ошол күнү келебиз деп, анализ 2-3 күн мурун чыккан болсо дагы. Азыркы учурда эгерде баягынтип срочно бейтапты көрсөтүш керек болсо, именно консилиум күнүн күтпөй деле заранее байланышып, онлайн консилиумга чыга берсе болот. Бул кургагучулук менен мен легкий формасы менен ошол мезгилде кабыл болдум. Сапарбек Нурмаматов мындан туура 3 жыл мурун кургагучулук оорусуна кабылган. Дарыгерлердин көмөгү менен абалы турукташып, дары-дармектерди үзгүлтүксүз ичкендиктен оорудан толук сакайып, учурда сергек жашоо кечирүүдө. 2020-жылы мен бул илдетке кабыл болуп, 1 ай лечение алып, андан кийин үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө дагы 6 ай дары иштем. Жакшы сакайып чыктым. Күн сайын барып алып иччүмүн. 6 айдын ичинде мен толук бул илдеттен айыктым. Нуржан эженин картасы бул азыр. Убагында Сапарбек Нурмаматов саламаттыкты сактоого ЮСАИД тарабынан киргизилген амбулатордук шарттагы кургагучулук учурун башкаруу ыкмасынын алкагында ийгиликтүү дарыланган. Анда ар бир кургагучулук менен ооруган бейтап үчүн үй бүлөлүк дарыгер, фтизиатр жана медайымдан турган команда биргелешип, иш алып барып бейтаптын ал-абалы талкууланып көзөмөлдөнөт. Бул ыкма Ош шаарында өткөн 2022-жылдын октябрь айында киргизилген. Ооруканага жатпай үйүндө дарыланган оорулар үчүн дагы башынан аягына чейин регистрациядан баштап дарылап, исход чыгарганга чейин биз ошол үй бүлөлүк дарыгер менен медайым, анан фтизиатр үчөөбүздүн мойнубузда болот. Кургагучулук учурун башкаруу ыкмасы аркылуу иш жүргүзүү ыңгайлуу болууда. Анткени саламаттыкты сактоо мекемеси бейтаптардын жашаган жерлерине жакын болгондуктан күнүгө дары ичүүдө убакытты үнөмдөйт. Кургагучулукту дарылоону ийгиликтүү аткарган кызматкерлерге өлкө казынасынан сыйакы берүү Ош шаарында жарым жыл мурун ишке киргизилген. Анда бир бейтапты ийгиликтүү сакайткандыгы үчүн дарыгерлер тобуна 12 000 сомдон 24 000 сомго чейинки каражат каралган. Мен үчөөүн дарылаймын. Бирөөсү сезимтал оорусу менен, чувствительный формасы менен ооруган больноюбуз 6 ай лечениясын алып дарыланып чыкты. Ал дарыланып, айыгып полностью өзүнө келип жакшы болуп чыкты десек деле болот. Буга биздин мамлекетибиз бизге айлыгыбызга кошуп төлөп берди. Бул мага жаңы жылына подарка болуп түштү десем болот. Ал күтүүсүздөн болду. Учурда Ош облусу боюнча кургагучулук менен 300гө жакын бейтап үй шартында дарыланышууда. Андыктан дартка кабылгандар өз саламаттыгы үчүн дарыгерлердин айтканын аткаруусу зарыл.